Андан соң сиздерге админ панелдеги показатель жагын көргөзүп кетейин дагы бир жолу. Бул жерде сиздер бүгүнкү бир күндүн сатуунун статистиканы көрсөңүз болот. Кааласаңыз бир жуманын, кааласаңыз бир айдыкын көрсөңүз болот. Андан кийин проданный товары деген кнопканы бассаңыз, бул жерде сиз ар бир товардан канча прибыль болуп атат сизге. Же болбосо мына прибыльдин ордуна сумма канча сатылып атат и количествонун ордуна сиз показательдерин рентабельность коюп койсоңуз болот. Мына рентабельность и так себестоимость дейли. Возврат жок. Продажа сумма себестоимость мынакей. Мисалы монитор корветте 87,5% рентабельность болуп атат, сумма себестоимость 4000. Андан артка кайтабыз. Бул жакта сиз кааласаңыз мынакей деньги, баланс. Компанияда канча акча бар сизде. Же болбосо ар бир розничный торговый точкада канча акча келип атат, канча акча кетип атат. Ошолорго чейин көрсөңүз болот. Кийинкиси заказдар. Бул жакта сизге онлайн заказдар түшөт кардарлардан. Если сайтыңыз болсо же онлайн каталогыңыз болсо. Кийинки бет. Бул жакта сиз ар бир точка продажаларды, мындайча айтканда магазиндериңиз, если көп филиал болсо, ар бирине кирип мындай выручкасыны, кассада канча акча бар, эмне товар сатат, кандай показатель көргөзүп атат, бир күндө, бир жумада, бир айда, мынакей ар бир сменада канча продажа болуп атат, кайсы товарлар сатылып атат, мынакей көргөзүп берет, канча штугуна чейин. Артка кайтсак, мына возвраты. Эмне товар возврат болуп атат. Артка кайтсак, мына выручка 1550, прибыль 1480 сом. Сиз ушинтип эле ар бир сменаны карап, текшерип, аналитика кылып отурсаңыз болот.